Аракты көп ичип, сууду жөнөкөй сууду аз ичкен адамдар бөйрөк ооруларына көп туш келишет да. Бөйрөк оорулары бүгүн өтө көп учурларда көбөйүп аткан учуру, жылдан жылга азайыштырда көбөйүп аткан учуру ар кандай таблеткалар, ар кандай нерселерди колдонуу менен кээде пайда, кээде зыян тапкан адамдарда өтө көбөйүп атат. Бөйрөк оорусунун негизги себеби кан басымынын жогору болушу, буну бардыгыбыз билебиз. Кан диабети бөйрөккө эң көп зыян келтирген оорулардын бири. Тузду көп колдонуу бөйрөктүн ишин начарлатат. Тузду көп колдонуу, тузу нерселерди кайра жеген тузу биз билесизби, малга айылда малдарга аппетитин ачыш башка үчүн туз коюп коет элек. Тузду жеген сайын чөптү жегиси келе берет, ошол сыяктуу тузду көп колдонгон. Анан эң жаман нерсе бүгүн таттуу сууларды ичип атасыз, юпилерди ичип атасыз, Кытайдын аралмашына кошулган сууларды ичип атасыз, бирок жөнөкөй таза сууду неге ичпей атасыз? Бисмилла. Кудайыма шүгүр. Неге ичпей атасыз? Ички организмиңизден баштап мээңизгече таасир бере турган бул жөнөкөй таза сууда. Пайданын эң чоңу бул жөнөкөй сууда турат. Эң арзан суу жөнөкөй суу. Мен таң калам колофант алгандарга магазинге келип. Легенда ал, мисалы үчүн, жөнөкөй суу ал, толтура го. Неге таттуу суу аласың, таң калам мен. Анан бул ден соолугуңду акчага өлтүрүп алыш дегени да. И акчаны барып врачтан айыгыш керек. Экинчиси дагы бар анын. Кудайыма шүгүр, мына канча жыл болуп кетти, акыркы жолу больницага барганым эсимде жок. Ден соолук сонун да. Неге? Жегениме маани берем. И спорт. Жегениңе маани бер, спортту калтырба, болду, ден соолугуң сонун болот. Ушул убакытты баары эмеге кетиресиң да больницага. Ошо кыйынчылыкты баары больницага чуркап кетиресиң. Андан көрө залда чуркап кой, тренировка кылып кой, и питаниянын маселесин келтирип кой, оорубайсың. Сууну көбүрөөк ичишибиз керек, кетишинче суу ичишиңиз керек. Боюңуз, килограммыңызды айтсаңыз, бүгүн sun'iy интеллект дагы айтып берет канча суу ичиш керек экендигин. Суук тийдирүү маселесинде, суукка бутту кара, башты кара, башка жерди караба деген тема жок. Башка жактагы сиздин организмиңизде турабы? Башка бирөөнүкү эмес, эч матаканыкы эмес. Бардык сиздики, бар жакты жабып, жашырыш, жылуу кармаш, бул сизге тиешелүү масала. Заара жолдорунун инфекциясы дагы бөйрөккө өтүшү мүмкүн. Көп оорулар жыныстык жактан келет, Туура эмес айылга барып, бара коюп, каның кайнап, күчүң толуп турган учурда өмүр бою бир нерсе болуп калба да. Заара жолдорунун инфекциясы бөйрөккө өтүшү толук түрдө мүмкүн экен. Анан спорт зор нерсе, бирок спорт питанияларды колдонууда дагы этият боло. Спорт ичимдиктери бөйрөктү уландырышы мүмкүн. Анан тамеки. Сигарет эң зыян нерсесинин үстүнө курулган зыян нерселердин бири болуп эсептелет. Тамеки тартуу айланууну бузат да. Айланууну билесиз, ошо астыбыздан баштап үстүбүзгө кан айланып турат го, туурабы? Кан айлануу процессин буза турган нерсе бул тамеки, сигарет да. Сыгылганда чегемин дебе. Чын өзүңдү кармай албагандыгың үчүн чегемде туурараак болот. Акыйкатка жакыныраак болот. Тамеки чекпе, тамекини ташта. Анан ордого экилеп эшикке алып, жетимдердин башын сылап кетсең, ошо сага пайдалуу эмеспи? Ашыкча дары-дармек колдонгондор көп да. Кичине ойлоно калса эле тынчтандыра турган дары, кичине уйкусу келбей калса эле барып уйку дары иче тургандар өтө көбөйдү. Көп дары-дармек иче бербей башка жериңе тебет. Мисалы, ушул бөйрөгүңө зыян да. Семирүү эң зыян. Бөйрөккө кошумча күч болот да. Ашыкча жыр. Мисалы, сиз өзүңүздүн ростуңуздан ашыкча килограмм болсо, 2 килограмм, 2 литр сууду күн сайын көтөрүп жүргөнүңө барабар да. 10 килограмм ашсаңыз 10 литр сууду ашса көтөрүп жүрөсүз да, сиз ардан кечке. Ошол сыяктуу мисалда бөйрөккө кошумча күч берет, бул семирүү. Дарылануунун негизги эрежеси тузду азайтуу. Тузду азайтышыңыз керек, Күндө таза суу ичесиз, жетиштүү суу ичесиз. Көп ашыкча эмес, жетиштүү суу ичесиз нормада. Кан басымды көзөмөлдөп турушуңуз керек. Кант диабетин катуу көзөмөлдөш керек. Шириндик маселелерин токтотуш керек, Дарыгер менен сөзсүз түрдө кеңешиш керек. Себеби касалыңызды дарыгер билет. Сантехниктин ишин армиядагы солдатка кылдырбайсыз го, туурабы? Белди өзгөчө жылуу кармоо керек. Эркектер өзгөчө басым жасап ушул маселелерге. Аялдар одеяло ороойт, башка ороойт билесизби, бирок эркектер маани бербейт, бирок белде, эркек кишиде көп нерсе бар. Инфекцияларды өз убагында алдын алыш жакшы да. Дарыны, ооруну айыктыргандан көрө алдын алыш эң жакшы. Токтотушубуз керек.
оор көтөрүүдөн, оор вестерди көтөрүүдөн дагы алыс болушубуз керек. Туура тамактануу, майлуу ачуу таттуу азайтуу маанилүү өтө. Дайыма дарыгер менен дос бол деген кеңешти айткым келет да. Сөзсүз проблема түшкөндө, башыңа иш түшкөндө эле барбы? Кээ бирөөлөр эшигинин астында 200 чачтар ачкана бар, бирок ошол жерде досум арзан алат 50 сом деп туруп ошол жака барат да тай. Бир жолу жумам алейкум болсун, салам алейкум деп койгон эмес, бирок иш түшсө ошо 200 та чачтар ачып таштап ошого барат да, арзан алат да. Карс тетрад толуп калган болсо, Эшмет акадан казга тетрад алдым деп ошонун жаңысын ачып берет, ал жаңысы толгуча кыямат болот. Айтайын дегеним, өзүңдүн кадыр баркыңды түшүрүп койбо. Сен бир нерсени акча бериш керек болгон жерге акчаны бербесең, абириңди бересиң, намысыңды бересиң. Андан көрө акчасын берип кой, эркин жүрөсүң. Мен ошол нерсени тандайм да ар дайым. Көп жерде бекер беришет, подарка беришет, башка беришет, жок. Акчасын берип кетем. Неге? Себеби мен эркин жүрүшүм керек. Эртең болгон эмне сен өткөзүп койгонмун деген сөздөр болбош керек.